катка турулуп байыркы Египетте кудайларга тартууланган мумияларга бери дегенде 2000 жыл болду. Археологдор алардын ичин иликтеш үчүн таңгууларын жазышы керек эле. Ичинде сакталган мумия бузулуп калчу. Бирок учурда скан кылчу соңку технологиянын жардамы менен Манчестердеги египтологдор жүздөгөн мумияларды изилдешүүдө. Айрымдары өтө баалуу маалымат берет. Бул мумия ичинде Нилде байырлаган 2 метрлик крокодил бар. Бардык мүчөлөрү ордунда. А бирок башкаларынын ичи бош чыгат. Таң калыштуу учурлар болот. Айбанаттар оролгон мумияларда эмнени болжосок, демейде ошол жаныбар чыкчу. Бирок булардын дээрлик 30% эч нерсе жок, бош эле чыгат. Эмнеге мындай болду экен? Египеттин байыркы катакомбаларынын биринде 2 миллиондой ибис деген куштардын мумиясы бар. Ушу сыяктуу 30 бейит табылган. Ошол учурда мумияланган айбанаттарга болгон суроо талап өсүп, кээде мумиялаганга жаныбар жетишсиз болгон. Аларды кудайларга тартуу кылабыз деп зыяратчылар сатып алып турган. Скандар аркылуу биз мумияланган айбанаттарды изилдей алабыз. Ошентип отуруп мумияларды даярдоо чоң бизнес болгонун. Соодада боло келгендей, кээде бул бизнес амалкөйлүккө жол бергени дагы аныкталууда.